Кыргызстандан алар чыгып кетишти, согуш токтоду. Анан 3 этапка бөлүп, биринчи лейтенанттарды, старшина сержанттарды бошотуп келдим. Бул 12 октябрь 99-жыл. 19 октябрь 99-жылы мен генерал менен Шамкеев менен подполковник Жолчуевди бошотуп чыктым. Жана 26 ноябрда япондорду бошотушум керек эле. Биздин бийлик менен Тажикстан бийлиги арам иштерди кылып, акча алабыз деп мажахеттерден арам оюн кылып беришти. Ошо 2 күн кечигип, кийин япондорду бошотуп чыктык. Баш сөзүм айтканда, согуш токтоду. Барымтада туткундагы бар эсен-аман бошоду. Кыргызстандан алар чыгып кетти. Ошондуктан бул нерсени мен айтып бул элге айтыш керек. Мейли мени мактабасын, мейли мага ушу эл суранса да батырнан берген жок. Мейли, бирок элге чындыкты айтыш керек да. Согуш болгон деп. Мына бүгүнкү күнү ушу Баткен согушуна катышкан биздин жоокейлерибиз жеңилдик ала албай атат. Мен бир-эки жолу аракет кылдым. Бул согуш болгон десек да биздикилер айтат, бул окуя болгон дейт. Окуя эме чоң атасынын окуясы болгон, бири тойго барып турбу, же бири салтанатка барып турбу. Окуя эмес, бул согуш болгон. Анткени Кыргызстанга кол салып, Кыргызстанга кирип келип алар, Кыргызстандын бир бөлүгүн басып алып, өздөрүнүн туусун ийилип, барымтада биздин жоокейлерди, генералдарды алган. Анан Кыргызстанды 2 ай башкарган алар. Ошондуктан бул жерде согуш болгон. Аларды араң биз Кыргызстандан чыгардык сүйлөшүү негизинде. Согуштарда бегүнөө адамдар өлүп кетет. Ошон үчүн биринчи кезекте биз согушту токтотушубуз керек. Кайсы жерде болбосун, мисалы дүйнө боюнча да Афганистанда согуш болуп атат. Ал жерде Талибан бийликке келди. Биздин ажообуз эң туура кылды. УКМКнын төрагасы Ташиев эң туура кылышты. Булар Талибан менен сүйлөшүп, келишимге келишип атат. Анткени биринчиден согуш коңшу өлкөдө керек эмес, кесепети бизге тиет. Экинчиден болсо Оогандыстанда оогандык кыргыздар бар. Эстен чыгарышыбыз керек эмес. Ошон үчүн Талибан менен мамиле жакшы болуш керек. Бул Кыргызстандын тышкы саясаты көз карандысыз болуш керек. Мен дипломат катары дагы эле айтып кеттим. Кыргызстанда эгер согуш болсо, мына бүгүнкү күнү да мен Атамбаевка, Сооронбай Жээнбековго кайрылганмын. Эгер мына Тажикстан менен чыр-чатак чыгып кетсе, башка чыр-чатак чыгып кетсе, мени жөнөткүлө. Мен дипломатиялык тажрыйбамы, жөндөмдүүлүгүмдү жумшап, Кыргызстанга тынчтыкты алып келем. Эң негизи